Dostlar, jana trollдор, fake fabrikalar саламатсыздарбы? Айтып отырған нәрсе, теманы чыгарайын деген ойым деле жок болчу. Бир теманы чыгарым келди. Азыр эртең менен эки депутат, экичөө демеле биз МКОдон баш тарттык, туура эмес экен, туура эмес кол коюп алыптырбыз деген законопроекттен НПО менен НКО боюнча туура эмес кол коюптурбуз деп туруп баш тартып атышат өзүнүн колдорунан. Күлкүм келип атып, боорум эзилип атып, жыгылып калдым да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда. Эмнеге булар алып атышат? Силер баягы соц тармактарда карап көрсөңүздөр. Соц тармактарда абдан кызыктуу нерсе чыккан. Жогорку кеңештин где-то бир 30 депутатка Америка виза берип атат. Анан ошо Америкага командировка келип бергиле деп атат. Келип бергиле деп атканда, ошондо атякка ким НПО, НКОго кол койбогондор, алар барат, потому что алар американский НПО, НКОлор да алар финансировать эткен. Эми ошолор барбаш үчүн ошакка командировка илешип калалы деп туруп, биздин депутаттар чуркап апарып туруп мурун эмесин кол коюп берген, НПО, НКО боюнча кол коюп берген биякта жоюлсун деген мыйзамыдан баш тартып, анткени деген Америкага ошонго кол койсо Америкага виза бербейт, командировка илинип калбайт. Ошон үчүн булар деген азыр өзүнүн мурдагы колдорунан баш тартып атат. Вот так вот. Мына биздин депутаттардын көпчүлүк деп койсо болот, көпчүлүк депутаттарыбыздын эки жүздүүлүгү. Бул туп-туура айткандай эки жүздүүлүк. Значит, мыйзам МКО боюнча, НПО боюнча кирген, ошонго каршы деп туруп, каршы берген депутаттар, алар өзүлөр азыр кол койгонунан баш тартып атат. Эмнеге баш тартып атат? Дагы бир кайталанып кетейин, анткени баягы спикерби кимиси бирөө эмеден айтыптыр, соц тармактарда жүрөт, Америкага 30 депутат приглашение берилди, барасыңар деп туруп. Кандай жеңил сатып алса болот биздин депутаттарды? Кандай жеңил сатып алса болот? Депутаттар бетиңер деле бетемеле батек болуп калганбы, Эми барыңарды айта албайм, барыңарды айтып, силер тигиндейсиңер, силер мындайсыңар деп айта албайм. Бирок көп депутаттарыңар бетиңер батек болуп калыптыр, сөзүн ачыгын айтканда. Эми мурдагы койгон мыйзамдын, мурдагы койгон америкалыктар кандай күпүлдөдүңөр эле ошол. Укмуш эле трибунага чыгып алып, күпүлдөп, блогерлерди камаш керек, блогерлерди тыйыш керек, МПО, НКОлорду контролго алыш керек деп катуу күпүлдөгөн депутаттарыбыз бүгүн барыңар тең баш тартып атасыңар да. Эмнечелик эмне эки жүздүүсүңөр, депутаттар? Эмне мынчалык эки жүздүүсүңөр? Америкага барыш үчүн эле жан талашып, ошол кол койгондон эми ошонун формулировкасын элдин кызыкчылыгына татыбайт экен деп туруп айтып атасыңар. Бет жоктор. Вообще кадрлар экенсиңер да. Настроение жакшы, Кудайга шүгүр. Просто могу депутаттардын тети 2-3 депутат эмесинен тартып аткандан, кол койгондон баш тартып аткандан күлкүм келет да. Америка кандай мындай виза беребиз, келип кеткиле, биз аркылуу эс алып кеткиле Америка десе, Америка деп туруп анан кол койгондон шак минус кетип атпайбы? Кайда баратабыз? Калың эл журт. Ушундай бет бактардан качан кутулабыз, Кудай эл журт. Анан кийин монтуп туруп, депутаттар силер бет эмеле батек болуп калганы көрүнүп эле калды. Кандай болсо да аман болгулачы деги. Азыр силер эмес,
силерден көбүрөөк мындайча айтканда азыр өтө чоң көйгөйлөр турат. Суу, свет деген азыр тете ОЗП деген бар. Бүгүнкү күнү уже ОЗПга даярданыш керек. Токтогулда суу эмне болуп атат, ошолордун баарын ОЗП, СОЗПлар даярданыш керек. Күзгө кам көрүш керек. Күзгүгө кам көрүш керек. Күзгө кам көрбөсөк, кышында элибизди кырып албайлы.